Жөнімді де айтам ба? Жөн айта берейін бе? Аты жөніңіз кім? Аты жөнім Бекбуров Насыпбек. Пенсиядамын. Мен айтайын дегенім ушул жерде мен көрдім. Мен келсем бұл қошнаның үйін талқалап КамАЗға жүктеп атыптыр. Анан кейін эле бұл жерде бус албай туруптур. Ичинде деген эки чиедей кичинекей бала бар экен, чоң энеси менен. Анан кейін эстилип алышыптыр. Үйдүн ээси деген больницада экен, келинчеги деген жумушта экен. Ошондон бошоп келгиче буяктан эки немени үстүнө чыгарды. Эки жигитти. Бирөө жанагы жер талашып аткан аялдын күйөөсү экен, бирөө деген ошонун баласы экен. Иниси баласы үстүнө чыгып эле тарактатып бузуп киришти, таңкылдатып эле, шыйпырларын ыргытып эле. Андан кийин эле анан мен келип туруп айттым, койсоңорчу, бечара экен, 4 баласы бар экен. Кичинекей тамы бар экен, эми муну жок дегенде деген жыгач-пыгачын болуу немелерин деген бусуп алсынчы, 1 күн 2 күн срок бергиле. Деп неметсем, сот аткаруучулардын немесине мен нааразычылыгымды айткым келип атат да. Сот аткаруучулардан 10 чактысы келди. Onu жана капитаны жүрөт, старший лейтенанты буларга дагы звание эме берип коюптур, форма берип коюптур. Анан кийин бири да укпай койду. Жулунушат, баягы тиги баш алып бөрк алып кел десе, баш алып кел деген ушу соттун аткаруучулары болду окшойт. Ушул жерден деген ошол кичинекей чыркыраган балдарына боор оруп таган жок. Таңкылдатып бузуп киришти, кокуйлук деп. Лом менен ачып туруп, калган ичкисин ыргыта тээп туруп, кирип туруп, сүйрөп чыгышып тургандан кийин экскаваторун даярдап келди. Экскаватор дагы тиги экскаваторуна да айттым, акырын муну бузбай, акырын эметчи, кызыкчы. Материалы жарап калсын бакыштар, жок дегенде башка жерге тамсалып алсын. Башка тамы жок, бир бечаралар экен. Деп айтсам, экскаваторчу ушулардын кишиси экен. Келип туруп эле деген даңкылдатып эле талкалап эле тиги даже устундарынын баарын монтуп экскаватор менен жанышты. Андан кийин эле келип эле ал бүткөндөн кийин анан эскалатына киришти. Эскалатына киргенде мен айттым, сот аткаруучу жанагы старший лейтенант экен. Ошонун атын дагы айтпай койду. Бу тамын бус деген чечимиң бар да соттун. А тетиги деген эскалатын бус деген да барбы? Көрсөтчү мага. Аны буспай эле отур, эми бусулду да баары көчүрүп кетсин, ичинде окоттарын алып кетсин. Десем, ага да караган жок. Жок, бусабыз деди да, аны да талкалатып бустурду. Жөн эле баягы бир баскынчы Тажикстандандай кылган жок болуш керек эми. Анан бардан эми туалеттин жоңгогула десем болбойт. Могу жанакы күйөөсүн эме бускула деди, туалеттин аңтарасынан салып салышты. Ошону менен эле жайнап жатып калдык, ыйлап сыйлап эле, анан кийин эле бир маалда анан кеч кирип келатат, эмне кыларыз деп эле анан эл чогула баштап, анан калганы ошондой болду деп, калганы айтылды да. Атыңыз ким? Насыпбек. Насыпбек аба, сиз ушул жерде кошунасы болосузбу? Мен могул жанакы эменин таякесимин, Маралдын таякесимин. Мен тетиги эмеден келдим. Теңдиктен. Марал звонит этти. Таяке ушинтип атат. Барып кичине эметип коюңузчу. Балдарым бар эле, чыркыраган үйдө балдарым, мен баргычан эметип карап тургулат. Мен келип туруп какшап айтсам укпай коюшту деп. Баары жабылат. Эми мен каршы эле кичинекей неме кылсам, мен алып барып камаган атышат. Эркек киши эметсе эле камаган. Эгер мен аял болсом, экскаваторун деле таш менен ургулап вообще бустурмак эмесмин элери келгичечи. Айлам жок калды. Мен өзүм 72-ге чыктым. Кимге алып жетет? Ушинтип айланы кетиришти. Бул аял, бул башында деген бирөө турат. Бул аял жанакы 10 чакты сот аткаруучуга деген указание берип турду. Талкалаткыла. Мону бар шыпыр таптаза кылдырып бергиле, жүктөткүлө. Деп туруп ушинтип могул аял келип туруп, улам келип туруп, ошол айтканда шыпылдап эле, чуркап эле иштеп, эме талкалап атышты жанакы. Сот аткаруучулар деген ошол аялдын тилин угат экен. Жанакы сот 10 чакты сот аткаруучу келди ушул жердечи. 10 чакты сот аткаруучу. 10 чакты. Мен барын тарттыргам, немеде балдар тартсам ошолордон коркуп тартпай атып, аны бирок тартыптыр бар экен. Эметсилериндечи. Бизде президентибиз айткан да, бир дагы кирпич бузулбасын десе, булар кандай? Эми ошо чыркырап ичинде ыйлап, үндөрү чыгып чырылдап ыйлап атат немен. Эми жүрөгү түшүп атат, антып атат. Жок, төбөсүнөн эле тиги шагыратып неметкенде тиги неменин столдун астына жашынтыптыр. Топурак басып калбасын деп. Айланайын эми. Тетиякта деген Турцияда деген жер титирөө болуп деген басып калгандарды куткарып келип атышпайбы? Эми ушул жерден бастырып өлтүрүп коюшту да.
сот аткарчыларынын эмеси жок экен. Бул билбейм келечекте эмне деген кызматчылар болот. Адамгерчиликсиз. Мынкаачылык да. Жок дегенде же күйөөсү же аялы келгенден кийин анан мынтип ана сүйлөшпөйм, соттун эмесин атып, биз соттун эмесин атпай, киши өлтүрөсүңөр силер. Закон менен эме этпейсиңер, Кудай айырбады. Дедим, мен айтайын дегеним ушу. Тайкелери келип жардам берген сизге Алла ыраазы болсун. Рахмат.